Сүйіктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам дында кесиби мугалим болгон. Урматтуу телекөрүүчүлөр, оразаңыздар кабыл болсун. Бүгүн сиздер менен биз Кудай буйрса ушул болочок мугалимдер жөнүндө сөз кылабыз. Бизге ошол болочок мугалимдер, жакшы мугалимдер, эркек мугалимдер жетишсиз. Бүгүнкү биздин суроолорубузга жооп берүү үчүн Чырак коомдук фондунун жетекчиси Темиров Эрмек мырза келген. Ассалам алейкум. Жакшысызбы? Жакшы. Сөз башынан болсун, анда эл журт менен амандашып алсаңыз буюрса сөзүбүздү улайбыз. Саламатсыздарбы? Аты жөнүм Эрмек Темиров, ошо Чырак коомдук фондунун негиздөөчүлөрүнүн бири жана ошол фонддо иштеп келем агай. Жакшы. Жакшы, анда ошол фонд боюнча мына көп иштер жасап атасыздар. Баягы болочок мугалимдер деп бүгүнкү темабыз. Анда ачып берсеңиз. Негизи бул фонддун түзүлүү идеясы абдан мындай кызыктуу агай. Мен ошол 2016-жылы ошо Екатеринбург шаарында Урал федералдык университетине барып, ошол жерде магистрдик диссертациямды жаздым. Анан ал теманын ошол диссертациянын темасы ошол жаштар менен иштешүү болду. Ошол жаштарды баягы оор үй бүлөдө тарбия көрүп калган же болбосо ата энеси жок чоңоюп калган балдарды кантип кайра бир активдүү жашоого алып келебиз деп ошондой диссертация жазылган. Анан ошол диссертациянын негизинде жөн эле бул кагаз түрүндө калбасын, муну бир идеяга ашыралы, иштейли деп анан кайра Кыргызстанга кайтканыма ошол билим чөйрөсүндө жүргөн адамдарга ушундай идеяны сунуштап, ушундай келгиле бир фонд түзүп, ушу жаштар менен иштешпейлиби? Азыр көптөгөн жаштарыбыз мындайча айтканда бир багытсыз, бир максатсыз бир кетип аткандай, келгиле андай бир ушундай фонд түзүп иш кылалы деп башталып калды агай. Анан негизги бул фондубуздун эң чоң максаты ошо педагогикада окуп аткан студенттерге колдоо көрсөтөбүз, моралдык, материалдык жактан жардам көрүлөт. Анан 2022-жылдан баштап фондубуз ошо болочок мугалим долбоорун ишке ашырып келет агай. Бул долбоордо педагогикада окуп аткан студенттерди биз тандоо кылып алабыз. Аларга 3 этаптуу конкурс болот. Ошол конкурсту жеңип чыккандар биздин фондубуздун стипендианты болуп саналат агай. Анан бул ошол бир максаттардын бири. Анан кийинки бул фонд кандай көйгөйлөрдү чечет деген дагы өз алдыбызга чоң суроолорду койгонбуз агай. Бул эң эле биринчи Кыргызстаныбызда бүгүнкү күндө мугалимдик кесип барктуу болбой калыптыр да. Тилекке каршы. Тилекке каршы. Муну биз кантип баамдап атабыз? Жыл сайын Кыргызстандын мектептерин бүтүргөн абитуриенттердин саны агай 40 миң тире 50 миңге чукул абитуриент бүтөт экен да. Ошолордун ичинен баягы эң жогорку ЖРТдан упай алгандар эч качан мугалимдик кесипке келбейт экен агай, тилекке каршы. Эмнеге? Айлык аз, эмнеге престиждүү эмес. Алар каяка кетип атат? Мен айтиге кетип калып атат агай, менеджментке кетип калып атат, юриспруденцияга кетип калып атат, жакшы окугандар, экономикага кетип калып атат, чет мамлекетке чыгып кетип атат, мугалимдикке кимдер келип атат? Баягы ортодон жакшы упай ала албай калган агай. Мен бир жыл окууга тапшыра албай калбайын деп жөн эле для галочки мейли окуса окуй берейин дегендер ушундай бир көйгөй болду да. Анан биз айтып атабыз, жок, мындай болбош керек. Мугалимдик кесипке бир эң зээндүү, акыл эстүү, мектепти жакшы бүтүргөн, жакшы ЖРТдан упай алгандарды биз аларды үгүттөп, ушундай бир фонддор бар, университеттер бар, колдоолор бар деп аларды бир кайра бир ушундай эмеге чакырып атабыз да агай. Агай, бир маселе ушул жерден сиздин көз карашыңызды угайын деп атам да. Ушул жана ОРТдан көп өтпөй калып атпайбы? Ушул ОРТ маселеси кандай, туурабы же туура эмеспи? Же кандай болуш керек? Азыр жогорку кеңеште көтөрүлүп атат, билим берүү министрлиги башын оорутуп атат. Негизи агай бул ОРТ маселеси туура нерсе. Себеби бул университетке мурдагандай эле университеттер өзүлөрү эле сынак менен эле алып койчу да агай. Бул жерде ар кандай тааныш билиш, таанышы жокторго алып кетип ушундай эме болчу да, өтө албай калып ушундай маселелер жарачу. ОРТ киргенден агай бул жалпы ошол республикалык деңгээлде окуучулардын деңгээлин баалап, анан ошого жараша даярданып, анан университетке өткөнгө бир жакшы өбөлгө түзөт да агай. Бирок
бүгүнкү күндө биз мектептерди кыдырып профориентация кылабыз да, кесипке багыт берүүчү дагы иш чараларыбыз бар. Ошол жерден биз суроо сурайбыз окуучулардан. Силер каяка тапшырасыңар десек, баардыгы көпчүлүгү, дээрлик көпчүлүгү, көп пайызы жооп бере албайт. Эмнеге? Алар айтат, мен оортумдун жыйынтыгына карап анан университетке тапшырам дейт да. Бул өтө абдан туура эмес маселе агай. Себеби анын максаты бир эле гана оортуга байланып калды агай, оортуга. Ал максат кандай болуш керек? Жок, мен ушул университетти тамдадым, мисалы үчүн Манас университетин же болбосо политехти тамдадым, мен ошого жараша даярданам деген бир максат коюшпайт экен да агай. Булар оортун эле же өзүлөрү жакшы даярданышпайт, анан оортага жыйынтыгын көрөбүз деп максатын ошого эле байлап коюп атышат да агай. Сонун агай, мынакей мугалим жаркын билим, анан ушул чырак деп. Анан бизде ушу келечекте Кудай буйрса жанагы өлкөнүн келечегин көрөм десең, жаштары билимдүү, илимдүү болсо, ошол өлкөнүн келечеги бар атпайбы? Анан мына сиздер жасап аткан фонд өтө керемет. Анан негизинен баягы жардам алгандар жөнүндө сөз кылсаң, ушул окуп, четтен окугандар, быйылкы пландарыңыздар кандай? Агай, бизден жардам алганды дегенде бизде ошо студенттер, стипендианттар, баардыгы ошо мугалимдик кесипте окугандар. Биз аларды ошо конкурс негизинде алабыз дагы, анан ай сайын 8.000 сомдон стипендия берилет агай. Бул фонд каржылоосу бир гана жергиликтүү компаниялар, ишкерлер гана колдойт. Өзүбүздүк агай, жергиликтүү кыргыздар. Сырттан акча албайбыз. Биз ушундай көйгөйлөр бар, ушундай долбоор аткарабыз деп ар бир ишкерге, ар бир компанияга барып ушул долбоорду айтып беребиз агай. Анан баягы ушундай компаниялар бар, билим берүү жагатын колдойм дегендер, бул аларга мындай туура келет экен да, өзүнүн баалуулуктарына, анан ошолор бизди колдошот агай. Анан бул студенттер бизде 2 жыл биздин фонддо баягындай ар кандай түрдүү семинарларды, азыркы жасалма интеллект, азыркы заманга, азыркы мугалимге тиешелүү баардык окутуу ыкмаларды үйрөнүшүп, анан айыл жергесине барышат агай. Бүгүнкү күндө Кыргызстаныбызда 93.500 кадр болуп барат экен да? Кадр болуп барат агай. Бүгүнкү күндө 93.500 мугалим бар агай Кыргызстаныбызда. Анын дээрлик 86% аял мугалимдер экен да агай. 86. 14% бул эркек мугалимдер экен. Анан биздин дагы жалпы мындай көз карашыбыз да ушундай болчу, бир эркек мугалимдерди дагы көбөйтүп өстүрөлү. Себеби агай эмне болот да бүгүнкү күндө? Бала жаштайынан бала бакчага барса, ал жерде эжеке тарбия берип атат. Андай мектепке барса, эжеке тарбия берип атат. Андан кийин университетке барса, эжеке тарбия берип атат. Анан үй бүлөлөрдө дагы агай азыр бүгүнкү күндө өзүңүз билесиз, көптөгөн үй бүлөлөрдө баягындай оор шарттар, ата энеси жок, атасы жок. Ал жакта дагы көпчүлүгү апанын тарбиясын алып калат. Анан коомубузда мындайча айтканда бир слабый эркектер чыгып калып атат да, алсыз эркектер чыгып калып атат. Эркектин тарбиясын көрбөгөн. Анан биз каалайт элек ушул мугалимдер, эркек мугалимдерибизди көбөйтөлү деп биз мектептерге барып ушундай фонддор бар, ушундай уюмдар бар, силерди колдойт. Ушундай келсеңер, бир ошо мугалимдик кесипке келгиле деп ушундай үндөө агитацияларыбыз бар да агай. Агай, сон негизи идея, максат сон да. Анан ошого биздин ак үй көк үйдөн же болбосо билим берүү министрликтен мындай колдоолор барбы? Ооба, эми Садар Нуркожоевич ошо 2025-жылдын августтук кеңешмесинде чоң бир жыйын мугалимдерге болгон жыйында айтты агай. Мугалимдер бул элдин авангарты болуш керек деди да. Коомдон бир канча кадам алдыда болуш керек деди да агай. Анан биз тыгыз байланышта бул ошол Республикалык педагогикалык квалификацияны жогорулатуу институту менен чогуу биргеликте иштешебиз агай. Алар бул долбоорду абдан колдошот. Министрлик дагы колдойт. Анан ар кандай сунуштар болуп турат ак үй тараптан, өйдө жактан. Биз мындай биргеликте партнер ретинде иш алып барабыз агай ал жак менен. Сон. Анан ошол баягы жөнөкөй адамдар фондго кантип катыша алышат же колдоо алабы? Жөнөкөй адамдар. Агай, жөнөкөй адамдар, бул биздин фонд баардыгына ачык агай фонд. Кимдер гана жардам берем десе, биз фондубуз ачык болот. Даже азыр бизге мындай сунуштар түшүп атат агай. Азыр бул бизге чейинки эфирде да айтылып калды.
көптөгөн баягындай улак тартыштар болуп атат, поколениялар муундар чогулуп атат. Анан алар көпчүлүк учурда мындай отуруп ынтымакты бекемдеп атышат, бирок ошол эле учурда биз каалайт элек айылына бир долбоор кылса дегенчи. Ал кандай долбоор болушу мүмкүн? Балким бир мугалим окутушу мүмкүн агай. Күчтүү бир мугалим окутуп, айылына барып, ошол жерде ошол окуучуларына жакшы тарбия, жакшы жол көрсөткөн бир агай болот деген бир айткыбыз келет да. Ошондой бир колдоолор болсо, баардыгына ачыкпыз. Келип мындай демөөрчү иретинде колдоп кете алышат да, ачыкпыз ал. Сонун экен, демек биз баягы ошол ар бир айылга керемет ойлонгон, жакшы мыкты кесипкөй мугалимдер тарбиялап барган ошол мектепти көтөрсө деген ойдо. Ооба. Негизи эле агай мындай карасаңыз, адамзаттын цивилизациясында баардык жакшылыктын башаты билимден башталат экен да. Ооба. Ошол себептен мугалим үзгүлтүксүз бир өнүгүүгө, өсүүгө муктаж адис экен да агай. Ошол себептен биз ушул эми азыр бар, мисалы үчүн агай биздин жаш мугалимдер мектепке барып орношсо, баягы эски коллективдер көпчүлүк учурда батырбай койгондор бар. Сен жашсың, тигини кылып кой, сен жашсың, көбүрөөк тапшырмаларды берели дегендейчи. Анан айлык аз бир четинен. Анан бул эки фактор жаш мугалимди мугалимдик кесипке болгон сүйүүсүн басаңдатат экен да. Ошол учурларда ошол мугалимдерге ушундай кошумча айлык табып берүү, анан кошумча баягындай эмеси мотивациялар өчүп баратканда да окуу берип коюу, окутуп өтө маанилүү нерсе экен да. Агай, сиз жакшы маселе айттыңыз да, мисалы жанагы мугалимдерди окутуп, анан айылдарына барып иштейт да. Анан ошонун баягы ошол айыл өкмөтү же ошол айылынан же райондон мындай ишкерлер колдогондор барбы? Ооба. Кайсыл жерде болуп атат? Бүгүнкү күндө агай ошол бизге ноокаттан көп запрос түшүп атат. Себеби ошол бияктагы Бишкекте жүргөн ноокаттык ишкерлер ал менин айылымды жакшыртайын, айылымды көтөрөйүн деген ойлор абдан жакшы экен да. Анан бизге айтат, бир жылдык акча каражатыңар канча, биз ошону каржылап берели дейт да. Биз өзүбүздүн ошол окуу программабызга салып, даярдап, аны менен келишим түзүп, сен окууңду бүткөндөн кийин ушу ноокатка барып, алган билимиңди ошол жактан бер деп ушундай келишимдер түзөбүз да. Агай, биздин көрүүчүлөр азыр көрүп атат, ушу көрүп, ошол сиздерден келип окуп үйрөнүп, ошол айылыбызга бир салым кошолу десе, бир жылдык бир мугалимге канча каражат жетиштүү болот? Болжолдуу агай биз бир жылдык 10 ай болот. Ошо 12 айдын 10 айында биздин программабыз уланат. 100 000 сом болот агай бир жылда. Чоң деле акча эмес экен, Бул 80 000 сому студенттин өзүнө эле жумшалат агай. Стипендия катарында официалдуу счетуна которулуп, биздин стипендия катарына көтөрүлөт. Анан 20 000 сому бул ошол өздүк өнүгүүгө кетет агай. Студенттердин семинары бар, агай үйрөткөн агайлары келет. Эки жакка чыгабыз, экскурсиялар болот дегендей, ушундай бир акча каражат. Сонун экен да. Демек, ошонун ичинде баягы экскурсия болуп, тиякты биякты көрүп, сыртты көрүп, тажрыйба көзүн ачып дегендей. Мектептерге алып барып, агай ал жактагы мындай тажрыйбалуу мугалимдер менен пикир алмашып, мындай мугалимдик кесипти сүйдүрүүгө умтулабыз да агай бул учурда. Сонун. Ушундай керемет ушул мугалим деп, мынакей чырак деп атына зат жарашкан. Биз дагы баягы өткөндө көрүп калдык, Көк Жарда болгон иш чарабыздарда, Күмүшбек деген мырзаны көрдүк. Анан ошолор келип дүгүлдөп келип иштеп атпайбы, мугалимдерди барып көтөрүп, анан мугалимдер таң калып атпайбы, бизде мындай тарыхта биринчи жолу болуп атат дейт да. Демек, баягы жаш менен карынын бир канын аралаштырып, мындай тажрыйба алмашып. Демек, ушул жаштарды колдош үчүн, аларды өнүп өсүрүш, окутуш үчүн сөзсүз биздин баягы белдүү, беделдүү ишкерлер сиздерге кайрылса болот. Бизге кайрылса болот. Бир мисал айта кетейин агай. Биздин ошол Жапаров Эсен деген бүтүрүүчүбүз азыр ошо Ысык Көлдө, Ак Суу районунда иштеп атат. Анан мектепке кирди агай, мектепке кирип, мугалим биолог болуп эле кирди, анан 2 ай өтпөй эле директор чакырды, Эсен агайды. Эсен агай, сен биздин мектепте жалгыз эркек агайсың. Эми ал жакта дагы физкультурадан, дене тарбиядан берген агай бар экен, 2 ай иштейт экен агай, Билтеген мектепте. Сен завуч бол деди агай. Уюштуруучу тарбия завуч болду. 2 айда агайыбыз завуч болду.
Анан агайыбыздын биринчи кадамы эле кандай болду? Баягы окуучулар менен иштешкенде буларга бир максат коюуну үйрөтүш керек болду агай. Силер билим алып, алдыга умтулуп, жашооңорду оңдош керек деген бир эмени бергиси келди агай. Агай каяка тапшырсаңыз баары билбейт. Көрөм, билбейм, ана мына дешип. Анан агай эмне кылды? Черектин каникулдун аягында ошо Төлөбек агайдын Төлөбек агайлар менен чогуу бул 160 окуучуну агай 2 автобус 2 маршруткага алып, ата энелерден тил калыт алып келип Бишкекке алып келишти. Бишкекке алып келди дагы университеттерди кыдыртып, анан баягы фондубузга алып келип кесип тандоо семинарларын бердит. Эми ал 160 окуучу ал университетти көрүп, мен бул жерде окуйт турбаймынбы, мындай имарат турбайбы, мугалимдер мындай дегенде көз ачылып мээсинде эмелер кан айланалар, кислороддор кирип агай ойлонуп, максатты ошого жараша коюп калышты. Эми бул реформа деп айта алабызбы? Айта алабыз агай. Себеби бир агай барып, бир мектепти кыймылдатып атат. Баягы ден соолугу начар. Эки айдын жыйынтыгы. Ооба, ден соолугу начарлап калган адамдын денесине жаңы кан куйган сымал эле агай. Жаңы кан куйса, ден соолугу жакшырткандай эле мектепке барып жашагай кирсе, жаңагай кирсе, жаңычылык, жаңы көз караш, жаңы методика, жаңы интеллектуалдык оюндар, жаңы иш-чаралар, китеп окуу конкурстарын өткөзсө агай мектепте кан айлануу процесси абдан жакшы болот экен да. Биз муну ишендик. Анан биз бул кейс катары ошол биздин демөөрчүлөргө айта алабыз. Эгерде силердин дагы мектептериңерге бир күчтүү мугалимдерди кааласаңар, анда бизди колдоңуздар. Биз биргеликте силердин мектебиңиздерди өнүгүп өстүрүүгө чогуу жардам берели депчи. Эми бул баягы университеттерге бир жардам катарында эле бир фондубуз иш алып барат да агай. Биз кыйынбыз, эмеден биз алыспыз. Болгону биз ошо университеттеги студенттерге стипендия берип, кошумча билим берип, анан алган тажрыйбаны бөлүшүп, ооба, анан университетте эле жайгаштырат агай, тиги иштеп бер депчи. Биз дагы ошону тереңирээк көзөмөлдөйбүз да. Мисалы үчүн сен иштеп атасыңбы, жыйынтыктарың кандай болуп атат, кайтарым байланыша алып, айлыгы жетпесе ошол жергиликтүү ишкерлерден кайра сенин айылыңда ушундай мугалим окуп атат, кел үстүнө бир 10 000 сом кошуп бер. Себеби жашоо шартына жеткидей бир эме кылып берели дейт да агай. Агай азыр көпчүлүгү мисалы үчүн окуучулардан каяка тапшырасың десе, көбү укук коргоо органдары, УКМКга тапшырам деп калышты да. Себебине бир пример, подражание көрүп атышат агай. Биз дагы эгерде мугалимдерди ошончолук бир деңгээлде авторитетин, престижин көтөрө алсак агай, биздин жаштар дагы эртең ээрчийт да. Себебине мугалим жакшы кийиш керек агай, жакшы телефон көтөрүш керек, жакшы ой жүгүртүш керек, ошондо артынан ээрчийт. Эгерде мугалим алсыз, акчасы жетпей, кийими бүтүн болбосо, азыркы жаштар аларды ээрчип кетүүсү кыйын да агай. Ошон үчүн биз жалпы эл журт мамлекет башчыбыз катары баш болуп биз ушундай мугалимдик кесипти мындай чынын айтканда брендке айлантышыбыз керек да. Сонун агай. Бизге бөлүнгөн убактыбыз да бир 2 мүнөттөй калды. Анан ошол чырактын, келечекте фонддун пландары, анан бүгүнкү эфирди болочок мугалимдер деп атпайлыбы? Ошол жаштарга, элге бир кайрылып жыйынтыктап берсеңиз. Эми кайрылуу дегенде бүгүнкү күндө Кыргызстаныбыз чындап эле жаш мугалимдерге муктаж агай. Муну биз баарыбыз мындайча айтканда бул көйгөйдү түшүнүп, анан терең кирип чечишибиз керек. Бул жалпы эл журт, бул жеке ишкерлер, билим берүү министрлиги, ошондой фонддор булар биригип ушундай бир жаш күчтүү бир муундарды чыгарганга баардык аракетибиз кылышыбыз керек. Мындай натыйжалууга иштешибиз керек да агай. Бул ошо кайрылат элем, келип колдоп, студенттерди колдосоңуздар эле фонд аркылуу мындай жакшы бир жыйынтыктарды көрсөтө алабыз деген ишеничте. Эми пландарыбыз боюнча агай келечекте бир 1000 мугалимге чейин окуталы деген ойлорубуз бар. Анан бара буюрса чоң бир институт катарында өзүбүздү көрөбүз агай. Ошол именно мугалимдерди колдой турган, мугалимдердин мындай аруу ызылдайт го агай ичиндечи. Ошол жерде бир институтунда мугалимдер өсүп өнүккөн, ызылдай турган бир жерди көргүбүз келет келечекте. Анан эми буюрса биргеликте эле иштешсек агай, биз мындай максатыбыз бир болсо, мамлекеттин максаты бир, фонддордун максаты бир болсо эле, биз батыраак ийгиликке жетебиз деп айта алабыз да. Эң сонун, баракелде. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей ушундай мугалим жаркын билим деп
колдоп аткан кей миңдеген студенттерди, мугалимдерди окутуп аткан Эрмек мырзанын командасына, жамаатына ыраазычылык билдиребиз. Анткени мугалимди, устатты, эжагайды ким колдосо, коргосо, ага салым кошсо, биздин 10-15 жылда эле ушулар жыйынтыктарын берет экен тез эле. Кудай буйруса, ошол колдогонду унутпайлы, салым кошконду унутпайлы. Ар кимибиз айлыбызга салым кошолу. Мугалимди ким урматтап сыйласа, эки дүйнө бактылуу болсун деп бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирден амандашканга чейин мугалимдерге алкыш деп, андан башка сөзүбүз жок. Орозоңуздар кабыл болсун.